Урматтуу педагогтор, ата-энелер, замандаштар, биздин Пет кеңеш подкастыбызга кош келдиңиздер. Алмаз агай, мына сиз азыр республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда директор болуп атасыз. Азыр эми келиңиз бир балаларыңызга бир келиңизчи. Сиз мен билгенден ушу 20 жашыңызда мектепке мугалим болуп баргансыз. Ооба. Ошол алгачкы күнүңүздү бир эстеңизчи. Мен өмүрүмдөгү эң кызыктуу учурларым ошол мугалимдик. Алгачкы мугалимдик учурум. Мен өмүрүмдөгү эң бактылуу учурларым менен кызыктуу учурум. Мен 6 жашымдан окугам. Анан 63 жылы төрөлгөм, 83 жылы азыркы Кош мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүп барып, 20 жашымда мен балдар менен иштеп калдым да. Анан практикада жүргөндө дагы кызыктуу жерлери болчу. Салиева мектебине практикага жиберген. 10 класска класс жетекчи кылып койду. Анан 4 кыз менден бир эле жаш кичүү болчу. Биз 3-үнчү курста болчубуз да. Анан бир эле жаш кичүү болчу 3 кыз. Бирөөсү айына менен тең эле болуп калат эле да. Классташтар сыяктуу эле. Чоң кыздар алар менен ошол биринчи практикада өткөндө бир кызык окуя болду да. 10-чу класска сабак өтөсүңөр деди. Биринчи сабакты барып өттүм. Анан экинчи сабакты өтө турган практикант качып кетип калыптыр. Берерде. Тыныбыдачы. Анан анын ордуна да кирдим да. Экинчи сабакты өттүм, анан үчүнчүсү да качып кетип калып атпайбы? Үчүнчү практикада. Ошондо өмүрүмдө мен биринчи жолу практикада өткөндө 3 сабакты катар өткөм да. Өзүңүздүкүн анан 2 курсташыңыздыкын. 2 курсташым кошуп. Демек сизде бул педагог болуу, мугалим адис болуу тагдыр экен да? Беркилер эмне өзүнө ишене алган эмеспи же кандай? Бул ошол мен өзүм жана атам дагы апам дагы мугалим болгон. Мен чоң атам дагы Калиев Токтомамет деп Алай Койроондогу биринчи интернат ачылып ошонун директору болгон. Анан мугалимдер менен баягы мектеп жөнүндө, сабак берүү жөнүндө менде мындай кээ бир үйлөрдө болот го, бир терс көз караш болуп калат. Менде жалаң оң көз караш болчу да. Ошон үчүн мындай мугалимдиктен коркпойт да болчу. Киши менен иштегенде коркпойт элем. Мугалимдикке мындай билимиңиз, адистигиңиз боюнча дагы, анан руханий дагы, анан тажрыйбаңыз боюнча да даяр экенсиз да. Ошондой даяр болду. Бирок мен бала кезде бир машиналардын жаңы түрлөрүн ойлоп чыгам деп политехке тапшырмак болгом да. Өзүм ошого кызыгат элем. Машиналарды ар кандай кылып эле конструктор болом деп эле өзгөртө берет элем да. Ал тургай жана машиналарды трос менен бияктан туруп алып бурап жүргүзгөн машиналарды бала кезде ошентип ойнойт элек да. Анан 6 жаштан бүткөн үчүн ата-энем айтып калды, 6 жаштан кыйналып каласың. Быйылча кое тур, эмдиги жылы барып тапшыр депчи. Анан политехке тапшырам деп эле жүргөм. Шаарда машинабыз, ошондо машинабыз бар эле, анан бузулуп калып оңдотуп жүрсөм, документтерди бербейиптир ошто. Барып тапшырып койсун деп. Көрүп алсын баягы, тажрыйба болуп калсын депчи быйыл. Тапшырган кандай экен деп. Ошентип келип тапшырып карасам, менин классташтарым жүрүптүр. Тапшырып, ошолор менен чогуу кирип кеткем, эми баягы көрүп алайын, эми процедурасын көрүп алайын деп. Анан атам өзү филологияны бүткөн да. Университетке тапшыртканда, университетке тапшырганда. Анан көрсө ал кишилер атамды тааныган кишилер экен да. Баягы экзаменге барсам эле баары эле атаң кайда деп сурайт. Атам айылда десем, сен окууга тапшырсаң келген жокпу деп эле таң калышат да. Анан мындай мага баа койбой эле коюңуз десем болбой өтүп кеттим да. Бирок койгондо эми жогору баа коюшкан жок. Ошо мектепте баягы атам ошол сабак окутканда, аябай жоопкерчилик менен окугандыктанбы, баягы сочинениега киргенде өзүмдүн сочинениемди жазып, анан жанындагы да башка темадагы сочинение жазып берип чыгып кеткен да. Кызык экен. Ошон менен 4 койду, анан берки мындай өтпөй эле калайын десем болбой атып эле өтүп кеттим да, тагдыр экен. Өзүңүз политехке тапшырайын деп жүрсүздөр. Ошондо мектептеги абал, атмосфера, мындай жагдай кандай эле? Бир сөз менен ачыктап кетиңизчи, ошондо мектепте кандай эле? Мектептеги жагдай, мен баягы 6 жашыман барганда албай, анан 2 саат ыйлап туруп, анан кийин болбой көгөрүп атып окчу болуп алгам да. Мен үчүн баягы үйдө жүргөндө эле мектептеги абал ушунчалык жакшы, мектепке барган соң. Ал эми университет бүтүп мектепке келгендеги жагдайчы, мугалим болуп келгендеги. Мен мугалим болуп келгенде мен айтпадым жана өмүрүмдөгү эң бир кызыктуу учурлар деп. Мен эмнегедир алгачкы күндөн баштап эле окуучулар менен жакшы тил табыштым да. Анан мен кыргыз тил адабиятын берчүмүн да. Адабиятты ошол кездер 83-жылы Айтматовдун Улам жаңы чыгармалары чыгып атпадыбы? Кайра жаңыдан чыгып атты. Ал мектеп программасында жок. Ала тоого эле чыгат. Ала тоого атам жазылган, анан алып өзүм окуйм да. Анан мен сабакты кичине башкачараак өтчүмүн. Анагы жазуучулардын өмүр баянын кечке өтө бербей эле, кереги кыскартып бириктирип өттүрүп эле, анан кийин Айтматовдун жаңы чыгармаларын балдар менен өтчүбүз да. Анан бизде
студент кезде жана чет элдик адабиятты аябай жакшы окуткан болчу да. Батыш адабиятындагы, анан Азия адабиятындагы. Ошол көп кызыкчу элем, анан балдарга ошолорду көп айткан үчүнбү, балдар менен мындай мамилем жакшы болуп калып, кызыгышып, 5 мүнөт тынууга да чыкпай коюшат эле да кээде. Анан кийин түштөн кийин келе башташты. Кошумча сүйлөшөлү, Айтматовдун чыгармасы жөнүндө деп. Бирок мен ошол кезде кийин баягы тажрыйба келгенде түшүндүм да, мен өтө эле укмуштуу эле мугалим болгон эмес экенмин. Анткени көп учурда мен гана айтып берет элем да чыгарманы. Мен азыркы тажрыйбам болгондо анда балдардын өзүнө окутуп, өздөрүнө айттырып, керек болсо мен ал жөнүндө сүйлөбөй да коюшум мүмкүн эле да. Кийин анан келди. Бирок балдарга кызык болсо эле мен баягы ошолорду кызыктырып айтып жүрө берген экенмин да. Мисалы жана Улуу тоолор Жумбайдан Кадыров менин ошол окуучуларымдын бири. Абдан ошол адабиятка кызыккан мыкты окуучум, окуучулардын бири. Ошону эми өзүңүздү талдап азыр ошондо мен өзүм көп сүйлөбөй, балдарды көп сүйлөтмөгүм деп атпайсызбы? Айтмакчы, ушул мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институттун директору азыр өзүнүн кесиптик чеберчилигин канча жогорулатат азыркы учурда? Биз директор мен эле эмес, жалпы мугалимдердикин мындай кесиптик чеберчилигин жогорулатуу үчүн мындай ай сайын бир өзү үчүн семинарларды өткөрүп турабыз. Кээде андан тезирээк да болуп калат. Мисалы азыр жасалма интеллект боюнча 2 семинарды катар менен өткөрдүк да, анан бирөөлөрдү чакырып келип семинарларды өткөрүп турабыз. Анан буну Кыргыз билим академиясында жүргөндө да ошондой кылчубуз. Анан Дүйшөн Шаматов бизге аябай көп жардам берди. Анткени Назарбаев университетине Канададан, Америкадан көп профессорлор келет экен да. Анан алар Кыргызстанда да көрөгө өтөбүз дешип, бияка келет. Анан биз ошолорду Дүйшөн сүйлөшүп берет, биз келип ошолордун баягы жаңылыктарды укканга да укчубуз. Анан экинчиси биз азыр чет мамлекеттерге көп чыга баштадык. Айрыкча кошуна мамлекеттерге, башка мамлекеттерге мындай өзүбүздүн бюджетибизди атайын эсепти 2 жылдын ичинде 40 эсеге чейин көтөрүп алдык. Азыр мугалимдер өзүбүздөгү мугалимдерде да өзүбүздө каражат пайда болуп калыптыр да. Каражатыбыз Кудайга шүгүр. Анан мен үчүнчү жагы мына кыргызча, айрыкча англис тилинен которгон китептер бар эмеспи? Фин керемети, финдердей окуталы, анан эрки креативдүү мектептер деген. Азыр эле жаңы эле өттүм, жанакы эмне үчүн кээ бирөөлөр өнөкпөйт деген. Анан ошол Кыргызстанда мен ошол жигиттерге, кыздарга абдан мындай ыраазычылыгымды билдирет элем. Эң бир сонун китептерди дароо эле англис тилинен кыргызчага которуп койду. Ошол китептерди мен чын айтсам калтырбай окуйм. Абдан жакшы. Демек өзүңүздөрдүн кесиптик чеберчилик жогорулатууда тармактык адистерден, чет өлкөлүк адистерден, анан кийин биздин бүгүнкү мындай жаштар инновациялык бир жаңычыл жаштар которуп аткан китептерине да байланып турат экенсиздер, абдан жакшы. Анан мына бүгүн мектепке келсек. Мектептин мугалими бүгүнкү күндө кесиптик чеберчилигин жогорулатуу үчүн сөзсүз түрдө институтка келиш керекпи? Баягы мындай биздин мыйзамдарда бар эмеспи? 5 жылда бир окутуш керек дегенчи. Бүгүн абал кандай? Бүгүн абал ошол 5 жыл мыйзамдан алынды. Азыр биз ар бир мугалим жыл сайын 100 сааттан өтө турган документтерди даярдап атабыз, модулдарды даярдап атабыз. Бүгүн биздеги мүмкүнчүлүк, институттун мүмкүнчүлүгү жакшы эле. Биринчи багыты эч кандай келбей эле, эч кимден мындай мугалимдин катышуусу жок эле электрондук онлайн курстарыбыз бар. Кирип өткөн болсо, анда сертификат ала берет. Андай мугалимдер өттү, бирок көп эмес. Анан экинчи багыты бул эң көп колдонулган акыркы 2 жылда башында офлайн баштайбыз. Бир күн, 2 күн, кээде 3 күн болуп кетет. Баягы бардык талаштуу маселелерди талкуулап, тактап алгандан кийин түшүнүктөрдүн баарын тактап алган, анан онлайнга өтүп кетебиз да, калганын онлайнлантып бүтүрөбүз. Бул өтө көп болуп атат. Анан бүтүн эле толук эле онлайн өтсө да болот. Анан дагы бир жолу жанагы биз каражатыбызды чечип алгандан кийин азыр бизге лейлектен чалабы, чаткалдан чалабы, дароо эле акчасын төлөп берип, эч кандай акча чогултпагыла, мугалимдерден акча албагыла деп бияктан бүт баардык чыгым төлөп беребиз. Бизден мисалы 2 мугалим барат дагы, ал жерден 30 киши келгенден көрө 2 мугалим барып, мугалимдерге эч кандай каражат жагынан. Демек, айылдагы, аймактардагы мугалимдер тыйын төлөбөйт, акча төлөбөйт. Бияктан өзүңүздөр каржылайсыздар да жөнөтөсүздөр айтып. Ошону айтып койгум келип атат, анткени кээ бир жерлерде анча-мынча акча чогултуп ийгендер да бар экен да, ошол шылталап турупчу. Жок, биз бардык каражатын берип туруп жөнөтөбүз, эч нерсе төлөнбөш керек. Алар барып жеринде окууларды өткөрүп анан келет. Баргандан кийин көбүнчө 2 күн, 3 күн жанагы офлайн, калгандары онлайн менен улантылат. Ушундай көп колдонулуп атат. Абдан жакшы. Эми мен дагы иштеп калдым эле ушул тармакта, көп эле иштеп калдык. Анан ал кезде мындай эле да, план график түзүлөт.
министрлик тарабынан бекитилет, аймактарга жөнөтүлөт. Ошол план графикага карата предметтерди ошол баланча предмет деп район жөнөтүп турат. Демек ал структурада иштеп атат. Бүгүнкү күндө демек мугалим 5 жыл күтүүгө же болбосо райондан качан мага бир жазуу келип мени жөнөтөт деп зарылчылык жок калган турбайбы да бүгүн. Азыр ошол график бекилет, бирок былтыркы жылы ошондой киргизип койдук, план графикке институттун директору өзгөртүү киргизсе болот дегенчи. Анан ага чейин деле биз өзгөртүү киргизбей койчубуз. Икемдүү дагы. Биз азыр көбүрөөк мындай мугалимдердин баягы план графикти карап отура бербей, суроо талапты көбүрөөк карап атабыз да. Анан акыркы жылдарда бизде акы төлөп курстан өткөндөр абдан көбөйдү. Анан биз бюджетибизди 2 жылда 40 эсеге көтөрүп алып атпайбызбы? Ошондо көпчүлүк бөлүгү бул акы төлөп өтүп. Демек, элде мугалимдерде азыр курстан өтүү муктаждыгы бар. Айрыкча мына жаңы багыттарда да, мына функционал сабаттуулук боюнча, STEM боюнча, билим берүүдөгү жаңы технологиялар боюнча, баалоо боюнча, сабакты уюштуруу боюнча, балдардын кызыгуусун көтөрүү деген маселелерде мындай кызыккан мугалимдер көп. Демек баягы дагы бир жолу ушуну көбүрөөк мындай мугалимдерге жетүү үчүн дагы мындай тактап бергим келип атат. Бүгүн ат башыдагы же Сүлүктүдөгү же болбосо бир мисалы үчүн Алайкудагы мугалим интернет болсо, астында компьютер болсо, демек биздин сиздердин жанагындай мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институттун сайтына кирип 100 сааттык өзүңүздөрдүн мындай өтө алат курстан, демек расмий өттү деп ага сертификат бересиздер. Ушул мүмкүнбү? Ооба. Азыр 100 сааттык азыр даярдалып атат да, учурда мисалы 72 сааттык бизде электрондук 70ден ашык курсубуз бар. Ошол эле сайтта турат, кирип окуганга болот да. Анын ичинен 15 менен мындай эч кимдин кийлигиси жок эле өз алдынча өтсө болот. Мисалы үчүн ошол санап кетсиз бир канчаларын. Булар негизинен биринчи баштаганда жана Азия өнүктүрүү банкы даярдап берген болчу да. Ал жерде мисалы сабактын план конспектисин түзүп, анан сабактын структурасын кантип сабак өтүш керек, анан аны кантип баалоо керек деген, анан санарип сабаттуулук. Бүгүнкү күндө мугалим санарип сабаттуулук кандай болуш керек деген. Анан функционалдуу сабаттуулук. Бүгүн азыр Кыргызстанда PISA айлары баалоосу жүрүп атпайбы? Ошонун негизин функционалдуу сабаттуулук түзөт да. Ал жерде окурмандык сабаттуулук бар, математикалык сабаттуулук бар, илимий табигый сабаттуулук деген бар. Анан STEM кантип калыптандырабыз деген бар. Анан эң көбү бизде билим берүүнүн жаңы технологиялары деген багыт. Көбүрөөк методика боюнча. Ал эми предметтер боюнчачы? Предметтердин баары эле бар. Ал жерде табигый илимий дегенге көбүрөөк басым жасалган алгач. Бирок азыркы күндө предметтердин дээрлик баары эле бар. Мына бүгүн иштеп атканыбыз ошол негизинен онлайн өткөрсөк, анан жанакы 100 сааттык болсо, мугалимдер убактысын буяка келип 2 жума жүрүп отурбай эле ошол көбүрөөк онлайн өтсө деп болот. Алардын мисалы үчүн онлайн өткөндүгүн, аларды баалоо, ошол сертификациялоо маселеси кандай чечилген? Ал жерде ар бир бөлүктөн тесттер бар. Ошол тесттин бүгүн 60%-ына жооп берген болсо, анда бизде атайын платформа бар да. Платформада кайсы мугалим качан катталды, качан алды, качан экзамен тестке кирди, тесттен канча балл алды, аны баары сакталып калат. И канча саат болду? Канча саат болду? Аны сырттагы кишилер деле көрө алат. Мисалы бизде өкмөт министрлер кабинети карап мониторинг кылгысы келсе, карап туруп койсо болот. Анан мисалы үчүн азыр бир мугалим келди дагы тестке кирип, эгер өтпөй калган болсо, анын баары турат да. Канча балл менен өтпөй калды, саат канчада кирип, канчада чыкты деген. Биз бул жерде жанакы баалоо системасында, мониторинг системасында кичине кээ бир жерде мындай сөз болуп калган учурлар да бар да, сертификатты сатып ийген учурлар. Ага бүгүн техника жол бербейт. Анткени качан катталганын аны эч ким өзгөртө албайт. Анан качан тестти тапшырды, качан сертификатты алды. Анын баары электрондук түрдө биздин платформада турат. Абдан жакшы, урматтуу мугалимдер, ата-энелер, адистер дегеле. Демек, бул платформаны сөзсүз түрдө колдонуңуздар деп ойлойм. Анан дагы бир нерсе, мен ушул жагдайда сиздер ушул мониторинг жүргүзүп коюп атасыздар, мисалы үчүн бүгүнкү күндө ушул план эски боюнча, план график боюнча кээ бир мугалимдер мисалы үчүн онлайн болбой, жок Бишкекке барып, 2 жума жүрүп, ишибизди бүтүрүп, базарга барганча, балдарга майда чүйдө алганча дегендей сыяктуу да келгендер бар да. Кандай болуп атат ушул мониторинги? Канчалар келип атат, канча пайызы ушу онлайн окуп атышат? Бизде мониторинг дайым эле жүргүзүлөт, мурда деле бар. Бирок биз былтыркы жылдан баштап мындай бир жаңы системаны киргизгенбиз да. Ар бир мугалим баягы 1 жыл ичинде жүктөмө бар эмеспи? Мисалы жөнөкөй мугалим 850 саат.
Анан докторлордуку 600дөн жогору кандидаттардыкы 700дүн тегерегинде депчи. Ошондо 85 саат биз курстан кийинки кайтарым байланыш дегенди киргизгенбиз. Курс өтүп эле кетип калды эмес. Курстан кийин барып эмне кылып атат ал? Эмне жаңылык киргизди? Бир жерге барып семинар өттүбү же болбосо ишинде бияктан үйрөнгөн нерсесин киргизди. Бирок биздин мугалимдер баягы көмбөгөн үчүн кичине кыйыныраак болду. Былтыркы жылы азыр мына быйыл дагы кайра ошол маселени коюп атабыз. 85 саат чоң көп эле саат да, бир жыл ичинде 85 саат. Ушуну биз жакшы жолго койсок, анан бир убакта мындай да кылдык эле. Жанакы тест алып салып эле сабактын үлгүсүн көрсөтсүн деп. Биригип алып, мугалим окуду, ошол окуганын негизинде бир үлгү көрсөттү. Акы кетерден 2 күн калганда кыска сабак өтүп беришет. Макул 3-өө биригиппи, 5-өө биригип өтөбү, же жалгыз эле өтөбү? Эмнелерди үйрөнүп алдык, ал кайсы жерден колдонуп атат. Сабактын үлгүсү деген. Бирок бул баягы электрондукка келгенде бул иштебей калып атат да, анткени тест менен баягы баары бир балаш керек болуп калат да. Анан ошо тест алып койдук эле, биз кайрадан тестти киргиздик. Эми азыр ошол жагын ойлонуп атабыз. Бизде баягы компьютер эле эмес, мугалимдин канчалык шыктанды, канчалык жаңылыкты үйрөндү, эмнени үйрөнүп алды, эмне өзгөрдү деген маселени ошол мындай азыркы алдыбызда турган милдет болуп атат да. Ошого көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Жанагы кайтарым байланышыбыз дагы ошол багытта болчу да. 85 саат. Демек ошол эле мезгилде, демек план график аркылуу келип, жанагындай атайын курстан өткөндөрдүн саны көбүрөөк болуп атабы же онлайн өткөндөрдүн саны көбүрөөк болуп атабы? Ошонун артышы же болбосо кемиши кандай болуп атат азыр мындай статистиканы айтып кетесизби ошол боюнча? Күн өткөн сайын онлайндын өткөндөрдүн саны өсүп баратат. Бирок эң көп өткөнү жанагы башында офлайн, бир күн болсо дагы, 2 күн болсо дагы, же 3 күн болуп калат. Келет же болсо биздики барат да. Барат. Биздики барат же келет, ошону башында өткөрүп алып туруп, анан кийин онлайнга кетишет. Бир учур болду, жанакы функционал сабак өтүп атканда, бул эми жаңы курс да. Келишип, бирок 2 жыл мурда 2 жума кетпей коюшту да. Баягы 1 жума декабрь бүткөндөн кийин каникул берип койбодубу? Ошолубузду эми баргыла, үйүңөрдөн эле калган улантабыз десек болбой коюшту да. Бул жаңы экен. Муну биз ушундай талашып, тартышып атып өздөштүрөт экенбиз. Анткени кээ бир учурда биз туура эмес тагы өздөштүрө албай калат экенбиз деп. Биринчи ошондо ошол учур болду. Анан эми азыр анда бул функционал сабактуулук деген өтө эле жаңы болчу да. Жаңы эле кирип аткан. Азыр бул жөнүндө мугалимдер өздөрү деле билип калды. Андай муктаждык азыр жок. Эми Алмаз агай, мына көп жылдан бери ошол билим берүү тармагында жүрөсүз. Мындай кандай тенденция байкалып атат? Эми мугалимдердин арасында эми жашыруун эмес, коом, ата эне, мында сыртка чыксак, же болбосо соц тармактарга киргенде мугалимдерге, мектепке деги эле билим берүү системасына сын аябай көп да. Билим берүү системасы Кыргызстанда артта калды депчи. Бул тенденция кандай болуп атат? Эми мисалы үчүн баягы изденген мугалимдердин мындай сиз жетекчи катарында кандай байкап атасыз, өзүңүздүн байкоолоруңуз? Жанагындай изденген мугалимдердин саны артып атабы? Же болбосо дагы эле силер мага тийбегиле, мен силерге тийбейин деген принцип мугалимдер иштеп атабы? Кандай, эмнени байкап атасыз? Сиздин өзүңүздүн байкоолоруңуз тууралуу жашыңызчы. Биз 90-жылдан кийин баягы билим берүүгө чыгып кетпедиби? Мектепке трапка бере албай, бор бере албай калган учур болду да. Бирок таң калыштуусу, ошол кезде элдин баары базарга кетип атса, университеттер жайнабадыбы? Райондун борборуна чейин филиалын ачып атты да. Элдин баары базарда жүрөт, окуган киши жок, бирок университетте. Ал убакта дипломдордун соодасы күчөдү. Ошол бизге терс таасир этти да. Ошол кезде мектепке барбай, университетке барбай туруп диплом алып алгандар кээде мугалим болуп калды да. Демек ошонун кедергисин азыр көрүп атабыз, э? Кедергисин азыр көрүп атабыз. Азыр ошонун таасири азыр да келип атат да. Бирок мына акыркы кездеги билим берүүдө өзгөрүүлөр, анан мугалимдердин айлыгын көтөргөндөн кийин өкмөт дагы кичине ага чейин мындай болуп калды да. Сен мага тийбе, мен сага тийбейм деген эле принцип менен жашап калдык. Категорияны да алдык, эч кандай кошумча акча жок. Баарыңар эптеп жашай берсеңер болду. Мектепке кирип чыгып турсаңыз эле эсеп. Ошондой болуп калды эле да. Мына азыр айлыкты көтөргөндөн кийин кызыгуу да көбөйдү. Мына көрүп атасыңарбы? Мына жалпы республикалык тестирлөө ОРТ 120га көтөрдү эле, азыр 130га чейин көтөрүлдү. Ошондо дагы кызыккандар көбөйүп калды. Экинчиден, билим берүүнүн мазмунун өзгөртүү, билим берүү системасын трансформациялоо деп атпайбызбы? Мына 12 жылдык деп аткандагы мугалимдерди баары козгоду. Эгерде эптеп кирип чыгып аткан болсом, эптеп бир нерсени өздөштүрүп алган болсом, 12 жылдык болду, бул жаңы экен, жаңы нерсеге барыш керек экен деп көпчүлүк ошондон аракет кыла баштады. Мен институтка келгенде
жеке компаниялар менен байланыш начар эле экен да, алар менен мындай атаандаш катары көргөн учур бар экен да. Мен алардын баарын айткам, жок, атаандаш эмеспиз. Андан көрө эскерисинче бүгүн институт Кыргызстанда биз 20% мугалимдерди окута албай атабыз, күчүбүз жетпей атат. 11-12%га чейин жетип калган учур болгондо. Андан көрө жардам бергиле. Жылдык жанагындай кесиптик чеберчиликти жогорулатуу 10%дан айланасында гана болгон, 90% демек кесиптик чеберчилик курстардан убагында өтө алган эмес. Ошон үчүн жана 20 жылда курстан өтпөгөн мугалимдер болгондо. Азыр тилек андайды жолуктуруш кыйын да. Бизге келген болгон 28 жылда дагы бир жол өтпөгөн дагы мугалимдер болгон. 28 жыл. 28 жылда. Эми ал оор болчу да, мисалы Жалал Абадта 18 000 мугалим болсо, Жалал-Абадтагы биздин методикалык борбор 900 эле кишини өткөрчү. Жылына. Элестетип көрүңүз. Ошондой гана тиги анын өз муктаждыгы тиги канааттандырар ошончолук гана. Анын мүмкүнчүлүгү ошондой эле болчу да. 38 000 неме 18 000де 18 жылда да бүтпөй атпайбы? 18 жылда да мугалимдер бир айланып бүтпөйт. Анан ошон үчүн биз мен келгенден баштап жанагы областтык түзүмдөр менен жакшы байланыш түздүк. Анан экинчиси жеке менчик компаниялар менен. Баары менен бүгүн азыр мындай кылганбызда, ким курс өтөм десе, келгиле. Биринчи шарт эмнени окутуп атасыңар көрөлү. Биз экспертиза кылып берели. Экинчиси биздин платформадан каттоодон өтсүн. Анан биз биргелешкен сертификат беребиз. Сертификат беребиз, биздин печат бар, ал ошол жеке менчик компаниянын дагы печаты бар. Ошондо мындай кокусунан сертификат алуу дагы жокко чыгат. Демек ишенимдүү болжолдуу көзөмөлгө алууга мүмкүн. Эмнени окутуп атат мугалимдер, Кыргызстанда эмне болуп атканын билгенге да, жанагы айтып аткан аларга деле бир жагынан мониторинг болуп калат да. Мен аларды да мен көп учурда кызыктырып, мындай колдоо иретинде өткөндө Insan School деген ошол бир бекер вебинар өтүп бериңизчи мугалимдерге дегенде барсам, тиги Zoom'да 500 киши, орун жок. Анан Instagram'ды кошуп 2000ге жакын мугалим катышты да. Кечинде болбосо. Кечинде 8ден баштап ошол жерден дагы мындай суроолорду 12 жылдык боюнча да суроолорду берип, кайра жообун ошолордон да алдык да. Ошол жерден деле көрүнүп турат. Мисалы 12 жылдыктан эмне өзгөрөт? Бул бүгүн зарылдыкпы, же модабы, же шоу деген да суроо болду да. Ал жерде көпчүлүгү мындай мугалимдердин түшүнүп турганы, айрыкча жана жеке менчиктерге кызыккан мугалимдер барат да. Алар көбүнчө муктаждык, өзгөрүшүбүз керек деген багыттарды көрүп атат. Арасында эми бар, мисалы үчүн жок, мен каршымын дегендер да бар. Мен ушул жерден бир нерсени кошуп кетким келет да. Мугалим болобу, башка предмет болобу, бүгүн заман ошондой. Бүгүн илгерки эле багаж менен жашап жүрө бергенге болбойт. Ар кандай адам тынымсыз өзгөрүп туруш керек да. Ал үчүн адам өзүн тааныш керек. Өзүнүн күчтүү жактарын, өзүнүн алсыз жактарын, эмнеге мындай кайсы багытта ал кыйын. Эгер өзүн өзгөртө алган адам болсо, ал мугалим болобу, башка кызматта болобу, бүгүнкү өзгөрүүлөрдөн коркпой эле баштайт. Алмаз агай, дагы бир өтө маанилүү жагдай, ушуну бир тактап кетели, анан кийинки суроолорго өтсөк. Жанагы жеке компаниялар менен ушул билим берүү тармагында жеке курстарды аткарам деген бүгүнкү күндө өтө көп да, курстардын мисалдары өтө көп. Канча ушул институт катарында ошолордун санын айта аласызбы? Канчалар менен кызматташып атасыз? Бүгүнкү күндө ошол институттан тышкары ошол курстардын жанагындай өткөзүүлөрүн айтып кеттиңиз, учкай айтып кеттиңиз. Эми канча ушунун мындай санын айта аласызбы? Канчалар менен бүгүн кызматташып атасыздар? Биз кызматташкан бир 12ге жакын компания. Кээ бирлери абдан активдүү, кээ бирлери кичине мындай кээде өтүп калган курстар бар. Ал тургай азыр кээ бир университеттердин, кээ бир колледждердин дагы кызматкерлери менен, мисалы жакында эле Компас деген колледждин менен окутуп аткан материалдар абдан жакшы. Сонун материалдар бар. Кээде биз өзүбүз дагы ошолорду келишим түзүп айтабыз. Биздин мугалимдерге да келип жаңылыктарды окуп берсеңер. Мисалы үчүн ой жүгүртүүнүн дизайны, дизайн мышление деген бүгүн абдан актуалдуу. Азыр жакында ошолор мындай Кыргызстанды кыдырып региондордо өтүп келишет да курстарды. Анан бул компаниялардын бир өзгөчөлүгү деп айткым келет эле, жеке өздөрү өткөрүп аткандар бир топ ийкемдүү. Анткени мугалимдердин тилин табыш керек. Анткени алар акча төлөп атат. Бул компаниялардын дагы кээде мындай үлгү алсак болот да, кызматташып атканда. Анан жалпы өткөргөнү былтыркы жылы биздин 24-жылы өнөктөштөр аркылуу өткөргөн курстарыбыз бир 3000ден жогору болгон. 3000ден жогору, 3000ден
3000ден жогору курс өткөзсүңүздөр. Жок, 3000ден жогору мугалим өткөн да. 3000ден жогору мугалим өттү. Анан дагы бир маанилүү жагдай бул жерде. Мындай мугалимдер булар педагогдор. Булар жогорку билимдүү агартуучулар мындайча айтканда. Демек сөз түрдө демек тигилже бул курс өтүш үчүн сиздердин институттан кандай бир деңгээлде мындай алганда уруксаат же болбосо мындай билдирүү иретинде уруксаат алыш керек экен да. Азыр мисалы үчүн бүгүнкү күндө мугалимдердин тандоосун өздөрүнүн тандоосу аркылуу мүмкүн эмеспи бул? Жок, биз андай ыйгарым укуубуз жок. Алар өздөрү өтө берсе болот. Бирок болгону кызматташып өткөнгө, анан жанагы биздин сертификатты бергенге да кызыктар, анан республикалык институт менен биргелешип өткөрүп атабыз дегенде мугалимдердин аларга болгон ишеними да жогорураак болот экен да. Баары бир бүгүнкү күндө эми эң эле негизги орган бүгүн мугалимдердин кесип чеберчилиги келгенде биздин институт деп таанылат да. Бул эми тарыхы 80 жыл болду, 45-жылда түзүлгөн да. Албетте, бул сөз түрдө институттун орду мындай албетте орду аябай маанилүү. Бирок ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө мындай мугалимдердин тандоосуна, бүгүнкү күндө ошол кесиптик жаңы мыйзам боюнча ошол кесиптик чеберчиликтерди жогорулатуу боюнча мугалимдерге жаңадан ваучер механизми жөнүндө сөз болду эле да. Анан көбүрөөк мындай кээ бир учурларда мугалимдердин өзүнүн тандоосуна койсок дегенде, себеп дегенде алар каалайбызбы, каалабайбызбы, ким эмнеде мындай аксап аткандыгын мугалимдер дагы жакшы билеби дейм да. Ушул механизм мындай качан жолго коюлат? Ваучер маселеси азыр талкууда турат. Биз бир вариантын бергенбиз. Анда башында пилот кылалы. 2 райондо, 2 шаарда өткөрөлүп, анан кийин Кыргызстан боюнча киргизсек. Анда биздин институт ошол жалпы саясатты алып баруучу болуп калат да. Реестрлерди түзөт, кимдер өтө алат. Анын баарын баягы программасын экспертизадан өткөрөт. Анан кийин баягы сертификациялоо маселеси, мониторинг маселеси, баалоо маселесинде карайт дагы. Биз айрым гана курстарды өтүп калышыбыз мүмкүн деген вариант азыр министрликте турат. Анда Кыргызстан боюнча баарына мүмкүнчүлүк берилет. Анан экинчи дагы бир жагы, жана жаңы мыйзам кылайык, бүгүн лицензия алуунун кереги жок. Лицензия жокко чыгарылды да. Бурда лицензиясы барлар гана өткөрө алчу. Азыр лицензиясы жок болсо дагы, эгерде билими бар болсо, тажрыйбасы бар болсо өтсө болот. Бирок аны жанагы райондук же болсо министрликтин деңгээлинде текшерүүчүлөр, жана көзөмөлдөөчүлөр мындай тааныйбы? Бүгүн алардын сертификаттарын. Бүгүн ошол кээ бир учурларда ушундай маселелер болуп калып атат да. Жанагы аттестациядан өткөрүп атканда кээде жазып койгон учурлар бар экен. Жанагы бекитилген план графиктин негизинде өткөн деген. Муну мен колдобойт элем. Бирок аксыратып. Анткени биз өзүбүз деле бекитилген план графиктен мына былтыркы жылы 150% аткардык. 50% план графикте жок да. Ошондой учурлар бар да. Менин жеке пикиримде бул мүмкүнчүлүк беришибиз керек, мүмкүнчүлүк бериш керек. Абдан жетекчи мугалимге ишеним бериш керек да. Чоң рахмат. Анан бүгүнкү күндө мектептерде албетте кесиптик чеберчиликти жогорулатуу бул абдан бир маанилүү бир институт. Анан ошол эле мезгилде кандай ойлойсуң? Бүгүнкү күндө мугалимдердин психологиялык маанайы, ишке болгон, жумушка болгон эми азыркы күндө мындай айлык көтөрүлдү деген менен эле, бирок инфляция дагы акыркы мезгилде өзүңүздөр байкап атасыздар, күчтүү болуп кетти да. Кээ бир учурда мындай айлыктын көлөмү инфляцияны кууп жете албай калып атабыз да. Ошол мугалимдердин маанайын кандай баалайт элеңиз бүгүнкү күндө? Ушул мугалимдердин жанагындай өздөрүнүн маанайын көтөрүү боюнча алардын кесипке болгон ушунчалык баягындай берилгендигин камсыз кылуу багытында бүгүн кандай аракеттерди алып барабыз? Албетте кесиптик чеберчиликти жогорулатуу менен катар. Бул мугалимдин дегеле азыр акыркы кезде изилдөөлөр ушундай болуп атат да. Кандай гана кесиптин ээси болбосун, анын маанайы иштин сапатына катуу таасир этет да. Мына бир жанагы пизаны өткөрүп атпайбы? Пиза изилдөөсүндө акыркысында ушул балдардын дагы эмоционалдык абалын баалады да. Кандай абалда кирип, анан кандай натыйжа болуп калды дегенде. Айырмасы жанагы көңүлү жок киргендер, же болбосо ошол учурда бир нерсеге кыжаалат болуп киргендердин менин ортосунда 20 балл айырма берип калды. Баягы шыктанып, даяр болуп келгендер, эч нерседен коркпой, өзүн эркин сезип киргендер менен жанагы мажбурланып, айласы жок киргендердин ортосундагы 20 баллга чейин айырма берип койду да. 20 балл деген бул 1 жылдык окуу. 1 жылдык окуу. Анан ошол эле нерсени эгер мугалимдерге алып келе турган болсок, мугалимдин маанайынан өтө көп нерсе көз каранды да. Анткени маанайың жакшы болуп турса, сен сабакта жакшы өтөсүң да. Мен мугалимдерге чакырып кетет элем да. Эч качан бир күнөөнү башкадан издебеш керек.
эгер сабагыбыз жакшы болуп атса дагы өзүбүздөн, сабагыбыз начар болуп атса өзүбүздөн. Ошон үчүн сабакта алдын ала эле мындай коркпой, тескерисинче жакшы настрой менен, жакшы ишеним менен кирип, анан маанайды өзгөрүш керек да. Маанай алгач баягы 12 жылдыкка өтүү жөнүндө болгондо чынын айтканда мугалимдердин маанайы бир топ түшүп кетти. Себеби маалымат жок болчу да. Эмне болот? Аны эми туура эле түшүнсө болот. Көпчүлүгү баягы мугалимдиктин бир жаман жери бар. Чынын айтыш керек, муну мугалимдер да билиши керек да. Жана мейни изилдөөгөндө айтып атпайбы? Бир нерсени кайталай берсең, сен ошончолук отура бересиң да. Мээң ошончолук начар иштей баштайт. Тапталып тура бересиң бир жерде. Орусча айтканда тупой болуп калат да, тупой боло баштайт. Ошону биз кээде байкай калабыз мугалимдер. Мындай параллель класстарды алабыз дагы, бир сабакты өттүрүп, экинчисинде деле ошону өтүп, үчүнчүсүндө деле ошону. Эгер бир жыл мугалим ошондой сабак өткөн болсо, анда өзүнө өтө мугалимдерде өнүгүү болбойт. Өнүгүү эмес, артка кетип болот анда. Артка кетип болуп калат да, ошого өзгөчө көңүл бөлүш керек. Ошон үчүн ал тургай бир эле теманы 2 класста өтсө дагы өзгөртүп, жаңылыктарды киргизип, ошондой кылып өтүш керек да. Анан мугалимдер Эми бүгүнкү күндө жашыруун эмес да, кээде мугалим, мен бул сабакка көнүп калгам, бул класстарга берип көнүп калгам деп баягы тапталган жолдо эле кайра басып берген мугалимдердин саны көп да бүгүнкү күндө. Ошол тилекке каршы мугалимдин негизин аябай түшүрүп кетет. Ушундан этият болуш керек да. Тескерисинче бир мурда жасап жүрбөгөн нерселерди колунан келбейт деп качып атпайбы? Азыр мында жанагы предметтерди бириктирүү болот да. Илим жаңы предмет катары келип атат. Демек кандай бир деңгээлде бул жаңы предметтерге кирүү изденүү менен мугалимдин окуусун же болбосо мугалимдин ажатын ачат экен да булар. Бул керек болсо мүмкүнчүлүк. Шанс деп койсо болот да. Адамдын өзүн өзгөртүүгө болгон мүмкүнчүлүгү, өзүнө бир сырттан көз караш менен карап, анан өзүн канчалык өзгөртө алат. Бүгүн мугалимдер үчүн ошондой мүмкүнчүлүк турат да. Мен айтат элем, мугалимдердин канча пайызы эми ошону кабыл айтып аткан. Болжолду сиздин бугуңуз. Бүгүн мектептин мугалимдери кандай мисалы деп айтыңызчы, мына камерага карап, канча мугалим сонун өзгөрүү деп бир даяр да ошогочу. Менин баамда чындап уланган бир 20% тегерегинде. Бир аз ылдыйраак болот го деп ойлойм. Демек 20% өзгөрүүгө, жаңылыктарга ачык. 80% бул аябай чоң. Эми баягы Пареттонун мыйзамына келип атат да бул. Чоң бир, абдан чоң бир мындай коркунуч да буланчтан. Чоң коркунуч ооба. Анан бирок эми өтө эле такыр каршы болуп өзүн да өзгөртө албагандар эми 80 ичинде дагы олк-солк болгондор эң эле көп ошолор да. Жакшы болуп кетсе өтүп кете берет элек, иштей берет элек, тигини карап иштейбиз го, мындай кылып иштейбиз го дегендер. Анан бир негизи дүйнөлүк изилдөөдө деле 5-тен 10%га чейинкиси катуу каршылык көрсөтөт да. Бул өзгөрүүгө да каршы, анан эң негизи өзүн өзгөрткөнгө дагы өтө каршы да. Өзгөчө бул мугалимдер үчүн бул маанилүү, ушундай тереңдетип бергим келип атат. Эгерде бүгүнкү күндө ушундай бир жаңылык менен, ушунчалык динамикалуу өзгөргөн заманда эгер мугалим өзгөрүп турбаса, анткени бала, заман, технология, ата-эне ушунчалык тездик менен өнүгүп атат да. Баягы илгери сөздү бизде айтчу эле го, бүгүн бар да эртең жок депчи. Ошол заман келип атат да, көчөкүң уже бүгүн эскирип калган учур болуп атат да. Кандай дейсиз? Кандай эмне айта аласыз мугалим? Бул жагынан айтат элем, мен мугалимдерге кайрылып кетет элем да. Биз керек болсо коомдон бир аз алды жакта жүрүшүбүз керек болчу. Биз бүгүнкү балдарды эртеңки күнгө даярдашыбыз керек эле. Ошон үчүн ким жанакы замандан артта калып калган, бул биздин жоопкерчиликсиздигибиз. Биз мекендин алдында дагы, балдардын алдында дагы, өлкөнүн келечегинин алдында дагы мугалимдер жооптубуз. Ошон үчүн биз мындай маселеге жооптуура карасак, өзгөрүүлөргө жооптуура карасак, анан өзүбүзгө жооптуура карасак, өзүбүздү өзгөртүүгө. Анан эми ушул учурда мен айткым келет да кээде мугалимдерге. Эгерде ошентип мектепте өзүңүз канааттана албай атсаңыз, инсандык жактан дагы, адистик жактан дагы, өзүңүздү дагы, баланы да кыйнабай эмне кылыш керек? Андай учурда чечим кабыл алыш керек. Чечим кабыл алыш керек дагы. Балким башка тармакта ачылат. Бизнес кылса, же бир башка тармакта турабы? Анан экинчиси мындай мугалимдерге мындай менин сунушум психологияны көбүрөөк көңүл бөлүп өз алдынча деле окуш керек да. Анан айрыкча акыркы билим берүүдө өзгөрүү болуп аткан тенденцияларга көп көңүл бөлүш керек. Анан бир багыт сөзсүз түрдө өзүн таануу боюнча, өзүн өндүрүү боюнча багыт алса, анда мугалим коркпой иштей берсе болот. Эгер ушулардан алыста болсо, анда мугалим үчүн абдан чоң көйгөй. Мен мектепте өзү эң жакшы көргөн сабагым математика, физика, геометрия болчу да. Ушул сабактар кыргыз тилчилер үчүн бул абдан сейрек көрүнүш. Анан математикадан районго баягы олимпиадага барып катышып жүрдүм. Анан физикадан
9 класста бир жаңы мугалим келип калып, мен бир нече теманы ошону өзүм сабак өтүп бергем да. Жаңы темаларды өтүп, аралашып жүрөм. Анан геометрияны аябай баягы фигураны сызып, бурчтарын эсептеген мен үчүн аябай ырахат алып келчү да. Кийин ошол баары бир жанагы тил менен математика аябай жакын, бир группага кирет. Жанагы предметтерди бөлүштүргөндө кыргыз немеси ишмердиктин ыкмалары деген. Мисалы математикада жанагы цифраларды манипуляция кылып атпайбы баарында, а тилде тамгалардын манипуляциясы. Экөө окшош илим да. Жакшы математиктер тилди жакшы билишет. Демек, жакшы кыргыз тилчи жакшы математик болбосо, жакшы кыргыз тилчи боло албайт экен да? Математиканы жакшы билгендер жакшы тилчи. Жакшы тилчи боло алат. Жакшы тилчи болот. Ошон үчүн өзүң деле билесиң, математиктерди карасаң, мыкты математиктердин баары тилди абдан сонун сүйлөчү эмес беле. Так. Кеде логикада бөлүнкөн, анан жанагы экөөнүн способу деятельности, ишмердиктиктер деп атпайбы? Негизги ишмердик ошол да, окшош. Демек, бүгүн экөөбүз айта алабыз мындай гуманитардык циклды берген, предметтерди берген ага эжейлер, келиңиздер, такилимдер боюнча да өзүбүздүн чочубастан мындай жөндөмдүүлүктөрүбүздү арттырып, мына интернет бар, башка бар, Хан Академи деген бар, туурабы? Арттырып эле, логиканы өстүрүш керек. Анан жана шахмат сунушталганда ошол болчу да. Шахматтагы логиканы абдан күчтүү өндүрөт да. Мына мен шахматты жакшы ойногон кишилерге дайыма жакшы ой менен карайм да. Кыйын ойногондор булар логикасы абдан күчтүү. Алар турмушта кем болбойт. Эки эле нерсеге мен турмушта карайт элем. Шахматты жакшы ойногондор, анан кийин китеп окугандар. Китепти аябай берилип чындап окуган. Мындай кээ бир кишилер бар, китепти окуп атканда баягы сүрөттөгөн жерлерин, жаратылыш сүрөттөгөн жерин аттап кетип окуя кылып, ал бул окуу эмес да. Азыр эми жанагы интернетте жанагындай бириктирилип, абдан мындай тоо терин айткан жерлерди, мисалы үчүн бир абзац, бир бет, жарым бет кылып окуп калышпадыбы азыр? Бул китеп окуп атканда мээнин абдан көп бөлүгү иштейт да. Ошон үчүн жанагындай шашылыш окугандар, маалымат алат, бирок анализ менен кээ бир жеринен макул болбой, кээ бир жеринен сунуш берип окуш керек да. Баягы Блумдун таксономияндагы шишке чыгышыбыз керек, баягы окуп эле түшүнүп койбостон талдоо, синтездөө деңгээлери, туурабы? Мен ошон үчүн жанагы китептерди окуп атканда бетине сыза берем, жаза берем, бул жерге макул эмес, муну мындай болуш керек болчу, же ушундай кылса жакшы болмок деп эле беттин баарын жазып алам да. Анан тилекке каршы мен окуган китепти башкалар окуй албайт. Бирок бирөөлөргө карап көрүлөт десем, сатып алсаңыз өзүңүздүн менчигиңизде. Оң китебим жогоруп кетти, таба албайт. Бирөөлөргө берсем кайтарбай атат да. Анан эми жанагы система боюнча келгенде бүгүн каалайбызбы, каалабайбызбы, жаңы кесиптердин 97%ы система менен байланыштуу. Анткени логикалык ой жүгүртүү, аналитикалык ой жүгүртүү деген маселе бар да. Аны биз мектептерден көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек. Тилекке каршы ошол мугалимдер бүгүн жетишпей аткандыгы. Бул жетишпей атат, мектептер жетишпей атат, ошол предметтер жетишпей атат, көйгөй. Анан жанагы предметтер бүгүндө ошол так илимдердин өкүлдөрүнө 20% 30%, канча пайыз кошуп берип атат? 20%. 20% кошумча берип атат да. Анан бүгүнкү күндө мына дүйнөдө мындай жумшак күнүмдөр деген термин аябай кирип атат да. Баягы өзүнүн предметинен, адистигинен тышкары жана жумшак күнүмдөр. Адамдын баягы коммуникация короо билүүсү, өзү менен өзү гармониясы, толгондукка бир жерде талаптар бар. Бул багытта мугалимдер менен ушул кесиптик чеберчиликти жогорулатууда иштеп атасыздарбы? Жумшак күнүмдөр боюнча бизде акыркы кезде абдан көп көңүл бөлүнүп баштады да. Жаңы курстарыбыз да бар. Жанагы Кеннеди чыгармачылыгы фонду, Гарвард университети, Стэнфорд университети машина куруу чөйрөсүндө канчалык жумшак күнүмдөр керек дегенди изилдөө өткөрүшүп, анан 85% жумушка байланыштуу күнүмдөр 15% болсо жетиштүү деген изилдөөнү жарыялашты. Ошон үчүн Кыргызстанда дагы ушу жумшак күнүмдөр көбүрөөк көңүл бөлүнүп калды. Анткени бул адамдын инсандыгы менен байланыштуу маселе. Ал бирөө менен мамиле кыла алабы, өзүнө көңүл бөлө алабы, командада иштей алабы деген маселелер бул абдан бүгүн маанилүү. Анан дагы бир изилдөө бар, 1960-жылдан бери Америкада өткөрүлүп жаткан изилдөөдө. Ал кайсы көндүм биринчи орунга чыгат, кайсы экинчи деп. Мен дайым ойлочумун, аналитикалык ой жүгүртүү алдыга чыгат. Анткени аналитиктердин заманы болду да азыр. Эртеңки күндү, келечекти, эмненин баарын айтып коет деп. Аналитик экинчи орунда калды. Биринчи орунга инсан аралык коммуникация, байланыш. Адамдардын ортосундагы байланыш биринчи орунга чыкты да. Мындай анализ кылып көрсөк, бул адамдын өзү менен и башкалар менен болгон. Башкалар. Азыркы кезде, кийинки кезде адамдар бири менен сүйлөшө албай калды да. Сон. Анан эми ушул мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институтунун башчысы катарында мына азыр билим берүү трансформация этабында жашап атабыз, Азыр эми ушул 12 жылдык
аябай коомубузда мындай өзүңүз айткандай мындай бир кылка пикир жок. Ушул багытта ата энелерге, мугалимдерге бир өзүңүздүн кайрылууңузду айтсаңыз. Мугалимдерге айтат элем, бул таптакыр эле мурдагы билимибиз жарабайт деп коркпош керек. Бул окутуп эле келген нерсе. Биз азыр мисалы бир предмет боюнча билимибиз бар. Ошондогу болгон өзгөрүүлөрдү гана алышыбыз керек. Эмне багытта өзгөрүп атат дегенчи, анан айтат эле мына менин колумда 6 жашар балдарды окуткан мугалимдердин иш тажрыйбасы. Бул 1987-жылы чыккан китеп. Кыргызстанда бул 1987-жылы. Мен ушул 1987-жылы азыркы Кыргыз билим академиясында жаңы келгем да. Ошол кездеги китеп. Демек Кыргызстанда деле бар. Биз өзүбүздү настройду, мындай коркунуч эмес. Муну жасаса болот. Мен өзүм ишенем деген настройду. 6 жаштагы балдар мектепке кирген экен. Ошонун тажрыйбасын. Ошол кезде бүткүл Союз боюнча эксперимент көрүп, Кыргызстанда да өткөн бул. Тажрыйбачы. Анан ошондон баштап анан жанагы 6 жаштан балдар мектепке киргенге уруксат берилген да. Жанагы 11 жылдык ошондо кирген. Ага чейин 10 жылдык болчу. Анан башталгыч класс 3 жылдык болчу, ал 4 жылдык болуп, анан 11 класс болуп калган. Мугалимдер мындай коркпой эле колунан келет деген маанайда кирсек, анткени силерди колдоо болот. Биз окутабыз деп атабыз да. Биз азыр жаңы ыкма боюнча август айында окутабыз. Анан ар бир каникулда окутуп турабыз. Мугалимдерди жыл бою коштойбуз да. Анан ата энелерге дагы биз демек кесиптик чеберчиликти жогорулатуу үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Жыл бою ошолорду коштоп жүрүп отурабыз да. Ата энелерге айтат элек, бүгүн биздин балабыздын тагдыры жөнүндө сөз болуп атат да. Эртеңки күнгө кандай балабызды кандай кылып калыптандырып, ошон үчүн мындай соц тармактарга көп ой бербей, тескерисинче баланын келечеги үчүн деп туруп адистерди угуш керек да. Абдан жакшы. Урматтуу биздин педагогдор, ата энелер, замандаштар, биздин педсовет берүүбүздү ушул көрүп, жигердүү өзүңүздөрдүн пикириңиздерди билдиргениңиздер үчүн силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Оюңуздарды жазыңыздар, колдогон, каршы пикириңиздерди, аргументтериңиздерди келтирсеңиздер болот. Сунуштарды бериңиздер. Биз ачыкпыз. Бул багытта кызматташалы. Биз кызматташуу аркылуу гана өнүгө алабыз. Анан Алмаз агай, ушул биздин педсовет берүүбүзгө келип, мындай өзүңүздүн оюңузду ачык айтып, бүгүн кесиптик чеберчиликти жогорулатуу жаатында кандай иштер болуп аткандыгын айтып бергениңиз үчүн сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтер арта берсин. Анда эмесе биздин замандаштар педсовет берүүсүнүн кийинки чыгарылышында көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.